200 миң мына каттоочусу бар подкасттан биздин жараныбыз Сыймык Жапыкеев деген баа берип атат биздин улуу инсаныбызга, биздин маданий мурасыбызга. А сиздер мына ошону коргоочусу катары унчукпай отурасыздар. Психикалык абалын ошол психикалык ооруканага жаткырып текшере турчу адамдан Чыңгыз Айтматов коргоого муктаж эмес деп ойлойм. Мына Чыңгыз Айтматов биздин кыргыз маданияты үчүн тарыхый, руханий жана дүйнөлүк деңгээлдеги классикалык жазуучу катары таанылган. Биздин кыргыз маданиятын, адабиятын мына жүздөн ашык мамлекетте чыгармалар которулуп, бул биздин мындай руханий мурасыбыз да. Ошондуктан мына бул боюнча мен айтайын дегеним мына ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу канча кино тартылган. Анан кимдер тарткан ушу кинолорду? Кайсы кинолорун билесиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынан? Урматтуу, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмалардын негизинде Кыргыз керемети деп дал ошол Чыңгыз Төрөкулович өзү дагы кинематография союзун узак жылдар бою жетектеп турган. Негизинен Кыргыз керемети деп аталган ошол мезгилдеги Төлөмүш Океевдин, Мелис Убукеевдин, Болот Шамшиевдин жана башка биздин улуу режиссерлорубуздун көпчүлүгү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кайрылышкан. Жана Кыргыз керемети Чыңгыз Айтматов менен байланышта десек болот. Эми аттарын ата десеңиз ошол эле Аккеме, Агылбештин тукуму. Рахмат. Эми мына бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы аркылуу тартылган кинолор, демек баягы ошол сиз айтып аткан Аккеме, Саманчынын жолу, мына Биринчи мугалим, Кызыл жол, Жалжалым, Жамиля, бунун баардыгы мына советтик кино мезгилинде жаралган чыгармалар. Туурабы? Бул дагы биздин улутубуз үчүн бул руханий байлыгыбыз. Туура да, демек биз азыр Чыңгыз Айтматов биз үчүн, мамлекет үчүн бул мамлекеттик жана маданий символ деп айтсак, түшүнсөк болот экен да, туурабы? Туурабы? Эми мына урматтуу Маданият министрлигинин өкүлдөрү, урматтуу замминистр Марат Төлөмүшович, сиздер мына ушул руханий мурасты мыйзамдуу коргоочусу сиздерсиздер. Ошол эле мына улуттук маданияттын коопсуздугун сактоочусу да сиздерсиздер. А эмне үчүн кече биздин ошол улуу жазуучубуз, улуу инсаныбыз туурасында социалдык тармактарда ал жөнүндө мына баалоо, талдоо болуп атса, мына сиздер унчукпай отурасыздар. Унчукпай мына ушул 200 миң мына каттоочусу бар подкасттан биздин жараныбыз Сыймык Жапыкеев деген баа берип атат биздин улуу инсаныбызга, биздин маданий мурасыбызга. А сиздер мына ошону коргоочусу катары унчукпай отурасыздар. Эмне себептен? Мен азыр мына ушул сиздердин ушул жыйындан пайдаланып, сиздерден талап кылам, юридикалык баа бериш керек буга, укуктук баа бериш керек. Анткени бул биздин мына ушул бир-эки сөзү менен эртеңки бизге жаштарыбызга багыт берген, адеп ахлак берген биздин улуу инсаныбыз жөнүндө ушундай сөз айтып отурса, анда биздин маданиятыбыз каяка барат? Ошондуктан сиздерден мен ошону талап кылам. Психикалык саламаттыгын текшерип, укуктук баа бериңиздер, айтып атпаймынбы? Кандай болгон чакта дагы бериңиздер, психикалык абалын текшерип. Эмне үчүн ошол мына элде ошол мына биздин баардык социалдык тармактарда жайылып кетти. Аны биздин башка дүйнөлүк адабиятты дүйнө жүзүнө таратып аткан адам жөнүндө ушундай чыкса, социалдык тармактардан мына ошол баа берип атканы башка мамлекетке дагы чыгат. Сиздер укуктук баа беришиңиз керек ошону. Кушаркан психикалык абалын ошол психикалык ооруканага жаткырып текшере турчу адамдан Чыңгыз Айтматов коргоого муктаж эмес деп ойлойм. Жана эгерде мүмкүн болсо биз министрлик дагы буга реакция бериш керек. Башкалар эми алар башкалар реакция берип атпайбы? Мисалы үчүн канча деген биздин ошол социалдык тармактарда бардык жака жайылып кетип атпайбы? Ошондуктан сиздер буга реакция беришиңиздер керек. Сиздер токтотушуңуздар керек ушундай баа бергендердичи. Анткени биздин ушул бул тарыхыбыз, биз бул деген биздин улуттук байлыгыбыз. Байлык деп айтсак дагы жарашат.